Саламатсыздарбы? Биз номер 4 Иманберди уулу Иса атындагы 11 класстын окуучулары Ден соолук өмүр булагы аттуу темада дарыгерлерден маалымат алалы деп келдик. Анда эмесе саламатсызбы? Саламатчылык. Биз азыр Ден соолук өмүр булагы аттуу темада дарыгерлерден сурам жооп жүргүзүп жүргөнбүз. Биздин алгачкы сурообузга жооп бере өтсөңүз, азыркы учурда күч алып жаткан сасык туумоонун алдын алуу боюнча айтып өтсөңүз. Азыркы учурда сасык туумоонун алдын алуу боюнча эң биринчи эле бул өздүк гигиенаны сакташ керек да. Өздүк гигиена болгондо колду жууш керек, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө салфеткага же болбосо мындай чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ошондо тамчылар болсо 2-3 метрге чейин жетет да, ошонун алдын алуу. Анан эгер үйдө бирөө састыма болуп калса, бул састыма деген бир нече сааттан 3-4 күнгө чейин созулуучу оору да. Ошо ооруп калган киши үйдө болуш керек. Көп элдер топтолгон жерге, мисалы үчүн садикке же болбосо мектепке барбаш керек. Дарыгерлерге көрүнүп, жылуу үйдө жатыш керек дарынан. Ден соолук чыңдоодо дагы кийимдин орду чоң деп билебиз. Ошол боюнча дагы сүйлөп кетсеңиз. Ал жөнүндө айтканда да азырынча көбүнчө кыздар, балдар жеңил кийишет, бут кийимди да суук болсо да сапожка кийбей, ботус менен жүргөндөр бар, топу кийбегендер бар. Чачты болсо жайып алып кыздар көбүнчө жылаңбаш жүрүшөт. Ошонун баары таасир этет. Баш кийими жок жүрсө көбүнчө гайморит болот балдара. Мурун көңдөйлөрү жабыркат да, башы ооруйт, гайморит болгондо ошол. Ошон үчүн балдар, кыздар жылуу кийинип жүргүлө. Ден соолукту чың алып жүрүш үчүн. Саламатсызбы? Биз сизден жугуш тоомор боюнча маалымат алалы деп келгенбиз. Алардын алдын алуу боюнча жолдон айта кетсеңиз. Жакшы. Саламатсыздарбы? Ошол мен больницада АИД инфекциясын, гепатиттерди изилдөө боюнча врач лаборант болуп иштейм. Атым Чынара Кулмурзаева. Ушул жугуштуу оорулардын атынан мен ушу көбүнчө азыркы гепатиттер боюнча токтолуп кетейин. Биз ошол гепатит боюнча азыркы мезгилде ушу проект менен иштеп атабыз. Эл арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул гепатит ошол негизинен 5 түрү бар. А, Е, Б, С, Д деген түрү бар. А, Е деген түрлөрү болсо бул көбүнчө бала кезде контактна бытовой деп айтылат, оюнчуктар аркылуу, балдар менен кол алышканда, кайнатылбаган суу, жашылча жемиштерди жеген мезгилде чугуп калат да. Бул анча коркунучу жок. Таза айрышат. Ал эми калган Б, С, Д деген түрлөр бар. Бул гепатиттин Б, С, Д деген түрлөрү бул бүгүндө бизде аябагандай актуалдуу маселе да. Ошондуктан ар бир жарандын өзүнүн өздүк гигиенасын сакташ керек деп айтабыз. Өздүк гигиена боюнча мына ар күнүн өзүнүн пайдаланып турган шаймандар болуш керек. Мына мисалы үчүн зубный щетка, помада, кусачка, бритва жана башка ошол сыяктуу нерселер өздүк гигиенага жатат. Андан сырткары болсо бул таза колдор болуп эсептелиш керек да. Биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушу медицина кызматкерлер элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө жашылча жемишти кантип жууп жеш керек. Биз көбүнчө болсо мисалы үчүн бир идишке салып туруп жашылча жемиштердин баарын жууп коебуз да, бул туура эмес. Агымды сууга жууш керек. Анан азыркы күндө бала бакчадан баштап таза колдор деген окулат. Балдарга колду кандай кылып жууш керек, кайсыл убакта жууш керек деген сыяктуу нерселердин баардыгы айтылып келип атат. Анан гепатитти дагы ушундай режимдерди сактап жүрүшүбүз керек. Бул бир гана анализден билинет. Адамдар ошол өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабастан жылына бир жолу медициналык кароодон өтүшү керек. Анан силер жаш экенсиңер, биздин келечегибизсиңер, окуучулар дайыма ушундай жугуштуу оорулар менен дайыма кабардар болуп, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргөндү билишиңер керек. Жана дагы биздин кийинки сурообуз вакцинация боюнча дагы айта кетсеңиз. Бул эң жакшы. Бүгүнкү күндө ошол ооруларды кантип алдын алсак болот дегенге эмдөө жүргүзүлөт.
Бул 23 жаштан 65 жашка чейинкилер. Бул эмдөөнү алса ар кандай ушу гепатитте жанагы жугуу жолдоруна кан азыктарынан деп айтылат. Салондордо жакшы стерилизация болбогон инструменттерден, стоматолог, ар кандай инструментти кийлешүүлөрдөн жугуп калыш коркунуч бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө эмдөө алуу зарыл. Бул эмдөө болсо 3 жолу алынат. Биринчи жолу алгандан кийин 1 айдан кийин алынат. Анан 2 айдан кийин алынат, анан 3 айдан кийин алынат. Бул эмдөө бүгүнкү күндө ушул сарык оорусунун алдын алат. Буга кепилдик бар. Ошону менен биздин дарыгерлер менен болгон маегибиз аягына келип жетти. Бул сурак жоодо биз дарыгерлерден көптөгөн өзүбүзгө пайдалуу маалыматтарды алдык. Ошондуктан баарыбыз ден соолукка Бирге кам көрөлү.